Египеттен 36 адам менің ғана командаман барып, ушул компаниянын сенени салып беришти. Бул биздин 8 айдын ичиндеги экинчи поездкабыз. Кече мартта Кытайга барып келгенбиз, анда 9 адам болчубуз. А кече 36 адам барып келдик да. Мен ойлойм бул эң жакшы жетишкендик деп. Кулчап койсуң. Кандай корпорация, кандай мүмкүнчүлүк берет сылдашпасына? Кандай корпорация, кандай мүмкүнчүлүк берет, алар жөнүндө мен аягында айтып берем. Азыр бул жерде уже ашып ташып бака төгөйүндө опкан биздин биринчи жолу, өмүрүндө биринчи жолу саякатка барган кыздарыбыз бар да. Саякатты, мне кажется, барыбыз эле мечтать этсек керек, же кызыгы жоктор барбы? Кимге кызык? Молодцы. Анда интересно, да, кандай болгону, да? Интересно, что они там увидели, да? Что, да? Вот, эми сиздерге бир мындай айта турган нерсе, бул кыздардын сиздерден эч кандай айырмачылыгы жок. Баарыбыз Москвада кимбиз? Мигрантпыз. Сиздерде эле ушул жака мүмкүнчүлүк издеп, в поисках лучшей жизни деп койсой, ошентип келген адамдар просто эмне үчүн мен ушул бир жаралган өмүрдө ушинтип эле өтүп кетишим керек. Давай я тоже буду меняться деп өздөрүнүн астына бир максат койгон үчүн ошол биринчи кыялдарын орундатып отурушат да. Бул менен айта турганым, если ушул эле сиздердей эле кыздар, да, эжелер жасаган болсо, анда сиздер дагы кийинки поездкага биз менен кошо барсаңыздар болот. Түшүндүрө алдымбы? Ошон үчүн азыр сиздердин астыңыздарга кече барган кыздарды чакырып алайын, өздөрүнүн эмоциялары менен бөлүшсүн. Кана мен саякатчы бакаларым Египеттен келген. Залина, Гульнур, дай-ка, давай. Гульсана Шамшиева. Ана, дагы калгандары мындай, бизде ушул 7 айдын ичинде бул биздин кичинекей эле бир офисибизди көрүп атасыздар. Менин командамда мындай офистен уже 10дон ашык ачылды. 7 айда. Азыр ар бир офисте ушундай встречалар өтүлүп атат. Ошол бүт бардыгын кошкондо 36 адам бардык. Алар ар бири ушундай составтар менен бүгүн жолугушуулар болуп атат да. Мына жерге деле отургузсак болбойбу? Лидерлер туруп, новичокторго место берейинчи. Жаңы биринчи жолу келгендер, да? Суранычы. Кийин анан сүйлөшүп угуп алабыз. Жаңы биринчи жолу келгендерге. Келиңиздер. Келиңиздер. Лидерлер уже саякатты көрүп калгандар. Биринчи жолу келгендер менен. Убактыңыздар кеңирилер, экинчи потокку дагы киргизебиз. Келиңиздер. Анда мен тааныштырып коеюн, Гульсана Шамшиева жолдошу менен барды. Нече Египетте. Абсолютно бекер. Абсолютно бесплатно. Гульнур биздин эң жапжаш кыз, если что бойдок. Если кандидатуралар болсо. Залина же өзү традиционный бизнесте жүргөн, өзүнүн салон красотасы бар эже, азыр биз менен бирге иштеп атат. Кече барып келгенден кийин все, я салон закрою деп келди. Эми азыр өзүнөн угасыңар да. Динара Саматова бул Екатеринбургдагы лидерибиз. Мына спонсорун жанында жок, анан мага ушинтип койсо эле ушинтет эле эмес. Эч ким жок эле, ошо Екатеринбургдан эле огромный Кыргызстан, Москва, Екатеринбург кылып, межнациональный, международный команда мондай түзүп койду. 4 баланын энеси кече биз менен кошо өзүнүн биринчи саякатына барып келди да. Айберим буну көпчүлүк ушул Москвадагы кыргыздар тааныйт экен, себеби бул өзү 3 магазин кармап иштетип жүргөн кыз Москвада. Традиционный бизнесмен. Биринчи келгенде айткан чачкей же вообще төгөрөктөрүңүздүн кереги жок мага. Мен только товар алып сатсам болду деген. Бирок бара өзү түшүнгөндөн кийин анан 2 магазинин уже сатып, азыр бир өзүн калтырдым дейт, просто да. Азыр полностью переходит ушул жака. Көрүп атасыздар, она в положении, но при этом она зарабатывает и путешествует, да. Азыр өздөрүнүн эмоциялары менен бөлүшсүн. Мен бул
сетевойда жүргөндөгү билбейм канчанчы саякатым, бирок көбүнчө эле мен эми барган мага пальма уже жаңылык эмес, море уже жаңылык эмес. Мен үчүн бул поездкада эмне эсимде жакшы калды, эмне мага ушундай жүрөгүмө толду да. Ушул барган биринчи жолку саякаттагы кыздардын сүйүнгөн көздөрү, ар биринин каждый раз келип чачке рахмат ушул жерге чакырып койгонуңа деп айтып аткандагы эмоциялары ошол эле мени ушундай бактылуу кылды. И эң дагы бир жакшы нерсе, мен бул поездкага атамды кошуп алып бардым. Атам 72 жашта, чтобы вы понимали, да? Кыргызстанга кече учурдук, ал кетти. Биз бул жолкусунда семьядан 5 адам бардык. Жолдошум, атам, бир тууган эжем, келиним, мен болуп бардык. Өткөндө мартта Кытайга тоже семьядан 5 адам барганбыз. Ошондо деле да. То есть бу жерде өзүңүздөр эле эмес, жакындарыңыздар менен, бир туугандарыңыздар менен кошо саякаттасаңыздар болот и достойный акча тапсаңыздар болот. Келиңиздер анда кыздарга сөз берип баштайлы да. Биринчи саякаттаганда. Да, биринчи саякат. Ал Бусана уже саякаттаган. Ал мурда компанияда чоң иштеп жүргөндө тоже саякаттаганбыз чоң. Кандайсыз жок? Ассаламу алейкум, мен атым Айгерим. Мен өзүм азыр 27 жаштамын. Бул биринчи саякатым болду. Аябай бул эмоция менен өзүңөр көрүшүңөр керек да. Ошол сууну, морени, пальмаларды качан көргөнүңөрдө ошондо мировое зрение ошондо ачылат экен. Кругозор ошондо көтөрүлөт экен. Мен традиционный бизнес кылганмын, акчаны иштегенмин, иштебей койгон жокмун. Акча иштеп үй кылганмын. Бирок адам өзү качан башка жака барып саякаттагандан кийин уже башкача эмоциялар болот экен. Мындай немеге жашоого башкача көз менен карап калат экенсиң. Негатив вообще жок болот экен. Бүт нерсеге күлүп, жыргап эле, настроениеңарды көтөрүп эле, ким сүйлөсө, например, сен жамансың, андай мындай десе деле ал нерсеге көңүл бурбай калат экенсиң. Ошон үчүн саякаттаңыздар сонун экен. Барганда ушунчалык сүйүндүм. Кудайыма шүгүр. Жаркына эжеге, спонсорума рахмат айтам. Ушул эже келип мага маркетинг өткөндө мен маркетинг укпайм эже дегенмин. Тоголуктооңуз кереги жок, мага мен бизнесим кылсам болду дегенмин. Мага акча эле керек болду деген. Бирок уже өзүм барып булар биринчи жолу саякатка барып келгенде дагы эмоциялар менен бөлүшкөндө мен дагы башка жерде көргүм келди. Мен деле уже канча 18 жашымдан бери ушул жакта иштейм да, Москва шаарында иштеймин. Москвага келип бирок качан адам ошол за границага чыкканда ошондо сонун экен да. Словами не передать это. Өзүңөр барып көрсөңүздөр, ошол нерсе башкача болот экен. Сонун. Иштеп эле жүрө бербестен өзүңөр үчүн да жашагыңар. Биз аялдар, например, көбүнчө кыргыз аялдар да, үйүм, жайым, балам, чакам дейт. Семьяма болсун дейт, балама болсун дейт. Наоборот, биз өзүбүздү качан сыйлап, урматтап, өзүбүзгө ишенип, өзүбүзгө тратить эткенде, ошондо биздин кадырыбыз, баркыбыз көтөрүлөт экен. Ошондо сени адам кадырлап барктайт экен. Ошон үчүн өзүңөр сыйлагыла, урматтагыла, только вперед кеткиле. Ассаламу алейкум, урматтуу эжекелер. Кандайсыздар? Менин атым Саматова Динара. Екатеринбург шаарында турам. Сетевой маркетингге келгениме 2 жыл болду. Вот 2 жыл эле мурун мен силерге окшоп бир бурчек деле отурчум эле да, монтип жана путешествиядан келгендерди көрүп алып, ушулар чындакам эле барып келди экен деп бурчекте карап отурчум эле, көзүм күйүпчү. Ошондой дедим да, күн келет, мен тоже ушул жерге чыгып мен сүйлөйм депчи. Просто бул сетевой маркетингде бизге время керек экен, анан сабыр керек экен да. Андан кетип атканда биз нары бурулуп, бери бурулуп, мен тоже кеткем когда-то чачкеже айтканда. Сет дегенге жок деп туруп магазин ачканбыз, даже вот зураджилер барып магазинди көрүп келишкен. Аны биз даже 3 ай эле иштеттим да, 3 айдан кийин уже все, дальше уже мен өзүм жаныман акча төлөп уже иштеп алган эмесмин да. Кийин кайра мен сетке келдим. Сеттен уже мен осознанно приняла да, мен это моё, ушул жерден мен айлык табам, ушул жерден мен путешествияга чыгам дегенде, вот мына кыздар ушундай сонун бриллиант эжекелер менин командамда келишти. Эми Египетте просто мен ошол жерде карап туруп эле мен айттым да, менин семьям менден баштап уже путешествияга чыгат. 1 жылда 1 жолу, 2 жолу дебейм, 1 жылда 1 жолусу дагы мен тууган уругумду, өзүмдүн жанымда окружениямды бардыгы ушул мен себеп ушул жактарга келип көрөт деген сөздү мен өзүмө бердим да. Эмнеге дегенде,
биз ал жактарга барганыбызда как будто ал жер биз колубуз менен жетпегендей сезеткенбиз да. Оказывается, баардык нерсе оңой эле экен, когда биз өзүбүз принимать эткенде, мен ошол нерсеге достойнумун дегенде да. Ошол жерде көрүп алып, ар бир кадамыбызга рахмат деп аттык, спонсорлорго чечке Абдрахманова шүгүр деп аттык, артыбыздан келген командага шүгүр деп, ушундай биз ыраазычылык айтып, башкача сезимдер да, сезимдер просто айтып бүтө албайбыз. Мындай бул мынтип туруп жатабыз да, көрөбүз. Действительно биз ушул жерде жүрөбүзбү деп биз өзүбүзгө ишенбей аттык да. Прям мурашки болуп атты. Когда компания менен, когда бир единомышленник адамдар менен, бир ойлогон адамдар менен барганда это уже башка ощущение да. Урматтуу эжекелер, бардыгыңыздарга просто не сдавайтесь да. Иштей бериш керек экен, баары бир күн эмес бир күн жетет экенбиз да. Бир эле жерде кайра ура берсек, чачкеге айтмакчы, ошол жер бир күн жарылат экен да. Ошондой эле болуп атат. Биз уже ошол жакта жүрүп иштедик дагы, уже кийинки чоң промоушнду аткардык кыздарыбыз мененчи. Ошондуктан бардыгыңыздарды каалап кетет элем. Бул жерге жөн келген жокпуз. Неге дегенде биз знак биз ушундай суранганбыз да, ошол себептен ушул компания себеп бизге берип ататтыр да. Ошону кабыл алайлык. Бардыгыңыздарды кийинки путешествияларга күтөбүз. Барайлык. Биз бардыгыбыз күчтүүбүз да. Бул жерден бардык эжекелер уже башка сеттерде эле жүргөн эжелербиз да. Просто кээ башка жака кетипкен, кээ кайра улантат экен да. Бардыгыңыздар жакшы көрөм. Рахмат. Мен командама чоң рахмат. Мага ишенип келген кыздарга вообще люблю, уважаю силерди. Менин атым Раева Залина. Мен 40 жаштамын. Ушул жерде Москвада жашаганыма 18 жыл болду. 18 жылдан бери балам студент, андан кийин 10 класс, андан кичинекей кызым бар. Өзүм только салонный сферада иштейм. Маркетинг вообще түшүнбөйм. Бирок продукциясын, ушул продукцияны алып иштетип жүрдүм да. Мен Египетке баратканда эч кандай промоушн жапкан жокмун. Бул кыздар айтып аткандай, көзүм шишип калды да. Азыр илай берди. Анан ошо промоушн эчтеке жапкан жокмун. Өзүм жазылдым, баламды жаздым, мамамды жаздым. Болду. Анан сестренкам жазып коюп, короче, өзүм ушунду ветка кылып эле. Анан мен Египетке баратканда өзүм акчам менен бардым и үйрөнөм, окуймун, элди көрөм, жерди көрөм деп бардым. Ушул 40 жашка чыкканы мен эч жакка барган эмесмин. Кыргызстанга чыга элегиме 8 жыл болгон. 8 жылдан бери кеткеним Египет болду да. Көрүп отура бердим, мен эч жакка барбайм. Кыргызстанга көлгө барып келдик. Жок, көлгө да барбайм. Не хочу. Эч мындай, көлгө барасың, биздикилер эмне, тойго барасың, кетиресиң, акча кайра келесиң. Мындай острых ощущений жок да. Анан баарыбыз деле маркетинг дегенде көп эле коркот экен. Ой, маркетинг алдайт деп. Акасы ал маркетингден билими жоктор. Мисалы үчүн маркетингде ар бир эменин өзүнүн бир эмелери бар да, условиялары. Ошол условияны билип, ошол маркетингдин түбүн билиш керек экен да. Анан ошо түбүн мен Египеттен билдим ишенсең. Чынымды айтам да, жүрөгүмөн чыккан. Мен мына ушул аркамда кыздар турат. Мен продукциясына эле кызыгып эле, мен ошол продукцияга эле келгенмин. Промоушн аткардыңыз сен? Эчтеке аткарган жок, мен бүт акча өзүм төлөп эле өзүм бардым. Анткени любой шагты кылганда осознанно кылыш керек. Мисалы үчүн бул жерге күндө келгенге менин убактым болгон жок. Салондо иштегендер, ар кимдин кыздары, келиндери иштейт да, баары эле билет. Эртең менен киребиз, 16 саат ошол жерден 10дон 10го чейин жүрөбүз. Турабы до последнего клиента. Даже телефон алганга убактым болбойт. Мен азыр салонумду сатып атам. Ошондой адам маркетингди көп эле ошондон качышат экен да. Ой, кой, мен киши чакыра албайм деп. Мына мен деле киши чакырган жокмун. Мына өздөрү эле келди. Азыр да эчте улам чалып отурат мага. Эми мактаныч эмес, чын жүрөгүмдөн ошо айтамын. Анткени мен дагы балдарым бар, мен дагы ата-энем бар. Анан ар бир адам көп эле түшүнбөй эле маркетингке чакырып, анан көп эле экен да. Мисалы үчүн ошол жерден деле биз Египетте жүргөндө сүрөттөрдү көрсөт, ай могу келин бурда моундакты иштеп алдап кеткен деп ошондой сөздөр угулуп да. Просто алар дагы до конца билим алган эмес да, ошол маркетингдин билимин алыш керек экен. Эң биринчиден мен ошол Египетке барып билим алып келдим. Ощущениямды эми учуп жүрөм, өзүм эле мындай эле огош бедер учуп жүрөм. Жолдошума даже ошо билет алып атканда жолдошума да айткан жокмун мен. Жолдошума айткан жокмун, келгенден кийин уже келериме 3 күн калганда уже карасам сообщениялар, смстер, жаман сөздөр жазылып кайра удалено болуп калыптыр. Анан кайра билгизген жокмун, бирок келгенден кийин кучактадым да айттым, сагындым сени. Эчтеке деген жок, эчтеке кыздар, эжелер, ошо кошулуңуздар, келиңиздер, чын жүрөгүмдөн баарыңыздарга
ушундай тикшейтканы каалаймын. Вы этого достоин. Вы старались, поэтому достигли. Молодцы. Мен Жубаева Гүлнора, келгениме көп болду, бирок иштебей жүргөнмүн. Анан кийин вот акыркы 2 айда иштеп, ошол менен чогуу мен да биринчи саякатым. Биринчи Египетке чыктым. Карта желания барбы барыңыздарда? Же жокпу? Ошо кылгам именно Египет бар экен. Прям пирамида и рядом пирамида. И плюс дайвингтер, полный эмелерим ошо Египетке барып көп нерсени аткардым. Первый раз видела Красное море, дайвингке түшкөн это вообще нечто, да? Суунун астынан балыктар прям другой мир. Мен мондай эме кыздардай көп сүйө албаймын. Эмне айтмакчымын, ишенип эле келип эле иштегениңиздер. Буюрса вот промоушен Кытайга коюлса, ошондо аткарып Кытайга это вообще лучше, чем эме Египетке. Эми мондай жаш кыздар болуп атса, сиздер эмнеге кыла албайсыздар дегендей. Ошондуктан ишенип эле келип эле ишиңиздерди баштап. Жүрөгүңөрдү ачып эле. Вместе поедем. Ооба, иншалла вместе поедем. Келгендер өтүп калабыз деп отурабыз. Анам разышылык айтып кеткен Саматова Динара, Чечке Абдрахманова и Жаркмай Эжеге. Анам мага ишенип келген Насипа эжеме чоң рахмат сизге. Сизге да рахмат. Менин атым Гүлсана, фамилиям Шамшиева, 44 жаштамын. 6 баланын энесимин, бир неберенин тайенесимин. Мен экинчи жолку саякатым. Биринчи саякатым буга чейинки компанияда тоже промоушенду аткарып, бекер саякаттап келгенбиз. Менин күйөөм бардык нерседен ограничивать эте берет, воля бербейт эле иштегенге. Бирок ошо биринчи компанияда результат көрсөтүп, күйөөмү жетелеп алып барып Турцияга бекер эс алып келип, уже күйөөм азыр вообще мага жол ачып койгон. Каалагандай. Ошон үчүн эгер күйөөм жолдошум унабайт дегендерге менин советим бир жерге келип туруп результат көрсөтүп коюңуздар, жолуңуздар ачылат. Анан кечеки саякатта дагы ушунча кыздардын ичинен 3 эле адам промоушенду аткарып бекер бардык. Ошолордун бири менмин. 1 сом пул коротпостон бекер күйөөмө гана төлөп барып эс алып келдик. Анан бекер барган өтө сонун экен. Анткени бар жогун бекер. Анан булар жол киреге кетирген акчаны биз башка жака кетирип аттык. Лучше подарок деп акчаны кеңири иштеттик. Ошон үчүн промоушенду аткарып бекер барганга сөзсүз аракет кылыңыздар. Анан жолдошу менен барган өтө сонун болот. Биздин экинчи саякатыбыз болгон үчүн барыңыздарды жолдошуңуздар менен чогуу саякаттарга чакырам. Өзүңүздөр барсаңыздар чындап жаман эсеместер келет, өчөт, башка болот. Анан ошон үчүн жолдошуңуздар менен барсаңыздар, жаныңыздарда сөгөт кайра эле ошо жерде бетиңиздерден өт жетелешип кете бересиздер. Семья менен бар. Семья менен баргандар кече мен тааныгандардан 10дой, Кыргызстандын командасынан 10дой кыздар келди. Бүт мурда башка компанияда иштеген Асел Аламанова, Асел Алдашева, Зухра Нусупова, Айымхан, Айман ханым, Бишкектен келишкен. бүт баары жолдоштору менен келди. Чачке баары жолдошу менен, мен бардым, Рена барды. Жолдошу менен эс алган өтө сонун. Биздин 6-чы балабыз Турцияга барганда пайда болгон эле. Анан бунусунда 7-чи балага аракет кылайлы десек, кыздарым уруксат бербей койду. Ошо менен сонун эс алып келдик. Кечеки саякатка биздин компаниянын бай экендигин дагы бир жолу тастыктай турган нерсе, бир 600 адам келди. Казакстан, Өзбекстан, Кыргызстан, Россия болуп атып 600 адам келди. 600 адамдын баарына 5 жылдыздуу отелден все включено. Баары ичинде еще 3 тур пирамидага бардык, Каирге. Яхтага түштүк, дайвинг суунун астына түштүк. Ошондой сонун мүмкүнчүлүктөрдү өз көзүбүз менен көрүп, биздин ата бабаларыбыз барбаган пирамидаларды биз барып басып келдик. Анан өтө сонун сопровождение болду, өтө сонун гринлифт дегенде эле сонун эме кылып атышты. Гидтер бизге сонун кылып Египеттин тарыхтарын айтып, сопровождение кылып жүрдү, рыноктарын апарып көрсөттү, местный калктын жашоо шартын көрдүк. Көп нерсени көрүп келдик. Биз кинолордон, Египет өзү тарыхка бай мамлекет го, биз кинолорун көрөт элек, мумияларды биз телевизорлордон көрөт элек. Ошолорду кече барып өз көзүбүз менен көрүп келдик. Буюрса мындай путешествиялар көп болот. Бул башталышы гана. Баарыңыздар азыр бизден угуп аткан болсоңуздар, эртең иншаллах баарыңыздарга ошол нерселерди өз көзүңүздөр менен көрүшүңүздөрдү каалайм. Баарыңыздарда мүмкүнчүлүк бар. Сиздер уже бир кадам таштап, уже компанияга ушул жерге келгениңиздер өзүңүздөргө бир кадам да. Аны үчүн көрүш үчүн дагы болгондо бир эле кадам калды.
экинчи кадамды таштай турган болсоңуздар баарын көрөсүздөр. Анан мени ушул компанияга чакырган Жаркынай Акимовна окшойт, ошол спонсорума өтө чоң ыраазычылык билдирем. Биз кече көрдүк, ал жакта Өзбекстандан 280 адам келди. 280 адам келип, Өзбекстандан 280 адам келди. Өзбекстандын партнерлоруна менин таң калган жерим, бардык аялдардын үстүндө эркеги турат экен. Бардык эркектер директор экен, кече келгендерчи. Эркектерини биринчи жазып туруп, артынан өздөрүн коюп, өздөрү иштешет экен. Ошондой эркектер жок, токтот дебейт экен да. Только период дейт экен. Өзбектер билет экен, чындап жашашты. Мен ошонусуна таң бердим. Эркектердин бардыгы директор, ошол жерде эң маленький статус менеджер болду. Калган бүт бардыгы директорлор келди Өзбекстандан. Анткени эркектердин башына коет экен дагы, биринчи эркектен баштайт экен, өзү астына жазылып, өздөрү старший менеджер, а эркектердин баары директор. Анан директор болуп миллиондорду алып аткан эркек кана кимди тыят? Барба дебейт да, миллиондор шотуна түшүп атса. Ошон үчүн сиздерге менин советим, мындай бизнести кимдин жолдоштору болсо, семейный баштаңыздар. Биринчи эркегиңиздерди коюңуздар, же болсом эркегиңиздерге онча ишенбесеңиздер, мына биз кыргыздар ушундай экенбиз. Биринчи өзүбүз жазып туруп, анан кийин күйөөбүздөн бекирип жазып туруп, күйөөбүздү койсок коет экенбиз, койбосок жок. Бекирип атып, атып иштейт экенбиз. Качан результат кылып, мага окшоп результат кылгандан кийин анан ачыкка чыгат экен. Уже поздно, канча времяны утурабыз. Ошон үчүн биринчи эркегиңиздерди коюңуздар, же болсом эркегиңиздер сектен башы түшүнүгү жок болсо, өзүңүздөр кой туруп биринчи колуңуздарга, бул жагыңыздарга, күйөөңүздү бул жагыңыздарга, балдарыңыздан бирөөнү коюп коюңуздар. Вот команда кетет ошо менен нары. Сиздер чакырган адамдардын бардыгы балаңызга, күйөөңүзгө команда болот. Ошол эң жакшы ошо треугольник менен золотая тройка деп коет экен, ошол ошентип башталган иш сонун болот экен. Ушу тройка, золотой тройканы эч ким мага айткан эмес да. Мен өзүм эле кошулганмын, бир эле месте алганмын. Бирок эки жагым тең азыр башка адамдарда. Менин алдыма азыр туугандарым, өзүмдүн атам бүгүн мага 30 000 акча которду. Сегизбе теңгеден кийин башын айткан болбосо. Атам өзү акча которду, эми буларды команда курулуп калган. Булардын алдына жазышма туура келет да. Ошон үчүн башында эң биринчи кояткандарда золотой тройканы өзүңөрдүн карманыңарга түшө турган кылып жаздырып алгыла. Акча табылат, 30 000ди все равно башка жака кетиресиңер. Ошогуну өзүңөргө эле иштетип койгула, өзүңөргө эле плюс болот экен. А бул золотой тройканын башында айткан эмес, өзү зорго жазып атса. Жок, бул мен азат келгенин кыргызча түшүнбөйт да. Ушу фразаны орусча кылып айтып койгулачы. Мен аузума. Ушу фразаны золотой тройканы на русском языке. Азыр дагы бирөө келет экен, отдельно маркетинг болот. Азыр дагы бирөө келет экен. Золотой тройку сами берите. Золотой тройку сами берите. Вот два рука, вы сами берите. Это лучше будет вам. Муж и сразу Да, муж и для себя. Вот возьмите. Сперва мужа, потом вы. Да, сперва мужа. это так она мужа поставила. Нет, записывайте. Сперва мужа записывайте, потом Написала она. Не, вообще говорю. Да, вот, молодец, Уже поняли, да? И золотой тройку вот эки колуңарды өзүңөр алган аракет кылыңыздар. Бирөөгө бербеңиздер. Все равно иштейсиңер. Лучше өзүңөрдүн карманыңарга ошол акчаны түшүрүңөр. Ошон үчүн золотой тройканы өзүңөр алыңыздар. Акча эки колуңузда өзүңөрдүн Анан кийин өзү коюп башка адамдарды койгондор стресске кирип кетпеңиздер. Боло берет. Дальше уланып кете бериңиздер. Эми иш баштай электер болсо, же команда түзөлектерге эң жакшы совет ошол. Анан команда түзүп алгандар Жумагүл же иш башталып кеткенден бир кол өсүп кеткенден кийин ошол жерге мен күйөөмү коюшум керек эле деп депрессияга түшүп калбаңыздар. Боло берет. Дальше уланып кете бересиздер. Анан өзүбүзгө менде деле болгондо азыр көпчүлүгү каяктан адам табам деген вопросту киргизип алат экен да. Сразу менин артыма ким келет, 28 000ге ким жазылат деген нерсени киргизип алат экен. Антип эч качан ойлобоңуздар. Наоборот, башыңар менен жүрөгүңөрдү ачсаңар, ошондо адам келип баштайт экен. Мен дагы ойлогом, болсо колумда 3 магазин иштеткенмин. Мен деле ошентип силерге окшоп ойлогом да, менин артыма ким келет деп.
Ким келет деп ойлогонмун. Биз ошентип өзүбүздүн жолубузду өзү тосуп алат экенбиз. Эртең менен турганда эле о Аллах, я на всех открыто деңиздер болду. Бардык нерселер үчүн ачык. Адамдар өздөрү эле куюлуп келе берет. Биз мына өзүбүздүн жолдорубузду өзүбүз тосуп, ой мага эч ким келбейт да, жазылбайт да. 28900 деп туруп өзүбүзгө блок коюп коет экенбиз. 28900 менен силер ден соолук сатып алып атасыздар. Обучение алып атасыздар, өсүп атасыздар. Дүйнөнү кыдырып атасыздар, бир сом пул коротпостон. Еще ушул жерден канча миллиондогон доходторду алып атасыздар. Кече биздин обученияга барганыбыздын бир плюсу ушул Greenleaf корпорациясынын маркетингинин автору Илья Максименконун өзүнүн оозунан маркетинг угуп келдик. Вообще сонун экен. Мисалы, биз мына эрте жазылдык, биз кыйраттык дегендерибиздин баарыбыз маркетингди вообще билсек бир 50% билет экенбиз, 50% билбейт экенбиз. Ошон үчүн мына золотая тройка дегенди биз эми түшүнүп атабыз, силер катарыңыздар деле. Ошон үчүн келип, офиске келип, чачке ушул жерде сайрап атканда угуп, ошону билишибиз керек экен да, биринчи маркетингдичи. Биринчи жазылганда эмес экен сөз. Биринчи ишти баштаган адамда экен. Шымалаштан туруп, колду туруп бүгүн баштасаңыздар, буюрса Кытайга дагы 2,5 ай бар. Жөн аткарасыздар. Менин командамда бир Дилбар деген эже бар. Болгону 1 ай болду. Малы Кытайды уже аткарып, артында 80 адам команда түзүп, скоро менеджер Кудай кааласа. Ия энергичный, мен айткан энергичный. Мен эми жаңы келгенде куш келипсиздер. Биздин Greenleaf корпорациясы. Корпорация дегенде эки разница экен. Потому что компания деп мына компаниялар бар го. Алардын өзүнүн производствосу жок экен. Мен өзү негизи компанияларда иштеген эмесмин. Бирок Greenleaf дегенде бул өздөрү товарлар, бардык нерселер брендовый эмелер биригип чыгарышат экен. Германия, Франция, Япония. Много компаниялар. Анан ушул компанияга корпорация мен кошулуп, мен дагы компанияда адашып кетем азырчы. Анан корпорация деп калып атам. Мурда сетте иштегенсизби? Жок, мен жок иштеген. Вот, абсолютно 0 сеттен түшүнүгү жок. Кызым иштеген, эмейде кимиңиздер иштегенсиздер мен билбейм. 21 кызым жетти. Золотойго мен иштеген. Акча албады да. Анан мен бул жерге кошулуп, 1 айга жетип жетпей эле 25 күндө аркандан 2 адамды уладым. Ошон менен 123 000 айлык чыкты да. Өзүм медсестра болуп иштейм, мен өзүм айлым 80 000 пятидневка. 8-ден 3-кө чейин иштейм. Анан бул жерге мага выгодасы как? Телефонда отуруп эле, ой, бияка кел, чай жел деп эле, уговорден бирөөлөр келип, мына сабуну, мына шампунь, мына жакшы экен деп туруп, мен өзүм 1 айдын ичинде эле тартса, 97 кило чыгат эдим. Анан путум операция болгондо артроз. Арыкта дейт, анан баягы кафеге барабыз, аш жеп алабыз. Ошентип эле диетаны кармай албадым. Ушул чайдан ичип азыр өмүрүмдө бир 92 болбодум эле, ошол 2-3 жылдын арасындачы. Азыр мына 92 кило чыгып калдым. Просто бизге мына товарлары жакшы экен. Анан ушул чайлары, баягы самын порошоктору. Анан мынандай эле колпачогуну куйсак, гель для эмес, стиркасы. Экономичный, экологический и идиш жуугандары. Биз мына силер айтып аткандай, ферини Кытайлар Асфальт жуушат. Бул жерде биринчи эмне үчүн биз оозубуздан кирген нерсени акташыбыз керек. Мен өзүм медсестрамын да. Ошон үчүн өзүбүздөн тамак ашты, тарелкада жейбиз, башканы первый очередь идиш жууганын алып проба этиңиздер. Потому что көбүрөөп баягындай эме вредный эме остатта калбайт экен. Ошон үчүн мен ушул Greenleaf'ке кошулуп иштеп атам. Кудайга шүгүр, негатив болот экен, жакшы болот экен. Конечно, первый адам жазылганда баягы иштеген адамдар койчу, мен эптеп эле жаздым. Жок кой, мен иштебейм дейт дагы. Мен айтам да мынасын ал дегенден кийин уже жакшы отзывдар чыгып атат да. Конечно, мен кимди жазып атайын, мен мындай дейт. Анан ке бир оң колуңа бирөө жазып берем, ке иште деп туруп иштеп атабыз да. Конечно, эми ончомча негативтерге көңүл бурбайсыз кыздар. Бул жерде жакшы жаккан жагы бири-бирибизге ушак жок экен. Келип эле, ой, эмне болду, анан анау немес жакшы экен депчи. Азыр потенциалга бардым, кереми бар экен. Путумду алдым, белим алдым. Аябай жакшы экен. Ден соолугубуз үчүн дагы жакшы пайдасы бар экен. Үй тиричилигиде картошка, пияздан башканын бардыгы бар экен. Просто пятерочка магазиндарда алмаштырабыз болду. Туура түшүнгөн адамга 28 900 деген акча бул временно. Ошону унутпаңыздар, бир жолу жазылат экенбиз. И то мына эмен гражданством бар. Жолдо кетип алса коркуп кетебиз, кайсы мен жоктоп кеткен ол депчи. Ошого дагы 5 000 10 000 жөн берип атабыз.
bir kızdı недавно koşulgun koyumda desem Ketot öyle jön ele Melisa'ga 33 bin beriptir. Oşun üçün özüzde kolunuzda. Özüzden taqdırınız özüzden kolunuzda. Kiçin hareket koyumdan boldu. Bir kişkasını ayıp ötөйүн. Кааласаңыздар колдонсоңуздар болот. Дилбар эже жасалма сүйлөбөйт, алдабайт, башка кылбайт. Бир эле кишкасы бар. Эй, гаңгирабай, кел бирага дейт. Болду, ошо менен баягы адам гаңгирап келип кант жазылган билбей калат. Бирок кийин постепенно баарын түшүндүрөт. Сопровождениени өтө сонун кылат, ошон үчүн командасы сонун өсүп Var çoğuz okşoş. Только şunun ikisine demesini alsak öyle bol. Молодец, молодец. Мен